Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы ондук бөлчөктөрдү бөлүү. Бүгүнкү сабактын максаты биз сабактан эмнелерди үйрөнө алабыз бүгүн? Бүгүн бүтүн сандарды ондук бөлчөктөргө бөлүүнү үйрөнөбүз. Экинчи бул ондук бөлчөктөрдү бүтүн санга бөлүүнү үйрөнөбүз. Үчүнчү ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө бөлүү ыкмаларын үйрөнөбүз. Төртүнчү бул бүтүн сандарды бөлүүдө жыйынтыгы ондук бөлчөк чыккан мисалдарды чыгарууну үйрөнөбүз жана ошондой эле турмушта кездешкен ушул сыяктуу маселелерди чыгарууну окуп үйрөнөбүз. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Өтүлгөн темалардын ичинен бул жерде бир топ суроолор түзүлдү. Бул ондук бөлчөк деген эмне? Ондук бөлчөктөрдү бүтүн санга көбөйтүү кандай түрдө жүргүзүлөт? Үчүнчү бул ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө көбөйтүү кандай түрдө жүргүзүлөт? Төртүнчү бул буруш бөлчөк деген эмне? Бешинчи бул буруш бөлчөк жана аралаш бөлчөктү кантип буруш бөлчөккө айландырабыз? Жана ошондой эле ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү кандай эрежелерге таянып жүргүзүлөт? Эми ар бир окуучу ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Эсиңерден чыгып кеткен темалар болсо, анда эреже дептерди, китепти ачып, кайталап ушул суроолордун баарына жооп беребиз. Анда бүгүнкү сабактын планы: биринчи бул тээндиси ондук бөлчөк чыгуучу бүтүн сандарды бүтүн сандарга бөлүү. Экинчи бул бүтүн сандарды ондук бөлчөктөргө бөлүү жана ондук бөлчөктү бүтүн санга бөлүү. Үчүнчү ондук бөлчөктү ондук бөлчөктөргө бөлүү. Төртүнчү мисалдар аркылуу сабакты бышыктайбыз. Бүгүнкү тема бул 185-бетте. Баарыбыз 185-бетти ачып, числону жазып, теманы жазып, пландарды жазабыз. Анда биринчи план: тээндиси ондук бөлчөк чыгуучу бүтүн сандарды бүтүн сандарга бөлүү. Дайым эле бүтүн сандарды бүтүн сандарга бөлгөндө бүтүн сан келип чыга бербейт. Эми ушул тээндиси ондук бөлчөк чыгуучу бүтүн сандарды бүтүн санга бөлүүнүн ыкмаларын үйрөнөбүз. Мисалы 9 санын 5ке бөлөбүз. 9 санын 5ке бөлүүдө бул 9-дун ичинен 5-тен 1 1ге көбөйтсөк 5, бул калдыгы 4 чыгат. Эми бул жерде эреже бар. Бул ушул бөлүү туура аткарылып аткандыгын кийинки баскычтагы калдык бөлүүчүдөн кичине болгондугунан байкай алат экенбиз. Демек биздин калдыгыбыз бөлүүчүдөн кичине. Демек туура бөлүп баратабыз. Эми кичине болгон үчүн 0 алып түшөбүз бул жерге. 0 алып түшкөндө бул жерде тээңденен үтүр ажыратабыз. Эми 40 деген сан келип чыкты. 40-тын ичинде 5тен канча? 8. 8ди берип, калдыгы 0 чыкты. Демек 9-ту 5ке санына бөлсөк, анда 1,8 деген жыйынтык келип чыгат. Экинчи, 744 санын 40ка бөлөлү. Мында 744 сан 40ка бөлгөндө бул 74төн кайрыйбыз. 74-тün ичинен 40тан бирөө. Калдык 34 чыкты. 34 бул 40тан кичине сан. Демек туура бөлүп баратабыз. 4-тү да алып түшөбүз. 344 деген сан келди. Эми 344-тün ичинде 40тан канча? 8. 8ди көбөйтсөк 20. Калдык 24 чыкты. 24 да бул бөлүүчүдөн кичине. Эми 24 кичине болгон үчүн 0 алып түшөбүз. 0 алып түшүп, тээңденен өтүр ажыратабыз. Эми 240-тын ичинде 40тан канча? 6. 0 берет. Демек 744-тү 40ка бөлсөк 18,6 деген сан келип чыгат. Кийинки мисал 84-тү 5ке бөлөлү. 84-тү 5ке бөлгөндө 8ден кайрып, 8ге канчадан? 1ден беребиз. Калдык 3 деген сан келип чыгат. 3 деген бул бөлүүчүдөн кичине. Кичине болгон үчүн 4-тү да алып түшөбүз. 34 деген 34-тün ичинде 5тен канча? 6. 30. 6 жерде 5. Калдык болсо 4. 4 дагы бөлүүчүдөн кичине. Кичине болгон үчүн буга 0 алып түшөбүз. 0 алып түшүп, үтүр тээңдиден үтүр ажыратабыз. Ал эми 40 санын ичинен 5тен канча? 8. 8ди берип,
калдыгы 0 келип чыкты. Демек 84-тү 5-ке бөлсөк 16,8 келип чыгат. Биринчи план түшүнүктүү болдубу? Демек, бүтүн сандарга бөлүүдө дагы тийиндиси ондук бөлчөк келип чыгышы мүмкүн экен. Мында эске алуучу жагдай, ошол бөлүүнүн чындап туура бөлүп баратканыбызды биз ар бир кийинки баскычтагы калдыктын бөлүүчүдөн кичине болгондугунан байкай алат экенбиз. Кийинки планга өтөбүз анда. Экинчи план бул ондук бөлчөктү бүтүн санга бөлүп жана бүтүн санды ондук бөлчөктөргө бөлүп. Ондук бөлчөктөрдү бөлүүдө төмөнкүдөй эрежелерди эске алуубуз зарыл. Бул биринчи, эгерде бөлүнүүчү менен бөлүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны ар түрдүү болсо, анда нолдордун керектүү санын кошуп жазып, өтүрдөн кийинки цифраларынын санын теңдештирүү керек. Экинчи болсо, андан кийин бөлчөктөрдүн үтүрлөрүн алып коюу аркылуу бүтүн санды бүтүн санга бөлүүнү аткаруу керек. Мисалы, биринчи 125,4-тү бөлөбүз 6-га. Бөлүнүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны канча? 1. Ал эми бөлүүчүндө өтүрдөн кийинки сан жок. Бул бүтүн сан болуп эсептелет. Анда мында демек биз бул биринчи эрежеге таянып, өтүрдөн кийинки цифралардын санын теңдештиребиз. Ал теңдештирүү 0 санын кошуп жазуу аркылуу жүргүзүлөт. Жана экинчи эреже бул өтүрлөрүн алып коюу аркылуу бүтүн сандар, келип чыккан бүтүн сандарды бөлүп коюу жетиштүү. Демек 1254-тү 60-ка бөлөбүз. 1254-тү 60-ка бөлгөндө мында 125-тин ичинде 60-тан канча? 2. 120 деген сан. Эми 125-тен 20-ны кемитсек 5 саны. Эми 4 алып түшөбүз. 54 саны келип чыкты. 54 саны дагы 60-тан кичине болгон үчүн дагы бир 0 алып түшөбүз. Дагы бир 0 алып түшкөндө бул тийиндиге дагы 0 берип өтүрдү ажыратабыз. Себеби биз 2 санды алып түштүк. Анда 540-тын ичинде 60-тан канча? 9. 9ду берип 540 кемитип 0 деген жыйынтык алып 125,4 бөлүнгөн 6 санынын жыйынтыгы 20,9 деген санды алабыз. Эми экинчи мисал. Мында бүтүн санды бөлчөк санга бөлүү. Ондук бөлчөгө. Эми бул бөлүнүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 0-га барабар. Ал эми бөлүнүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 5. Алардын өтүрдөн кийинки цифраларынын санын теңдештиребиз. Ал теңдештирүү 0 санын кошуп жазуу аркылуу жүргүзүлөт. Анда 45 санына 0 саны кошулуп, бул жана алып коюу аркылуу бүтүн санды бүтүн санга бөлөбүз. Анда 450-ти 15-ке бөлөбүз. 450-ти 15-ке бөлгөндө 45-тин ичинде 45-тен кайрып 15-тен канча? 3-төн беребиз. 45-тен 45-ти кемисек 0. Ал эми бул жерде 0 калды. Ал 0ду алып түшүп, кайра тийиндиге ошол 0ду жазып коебуз. Демек 45-ти 1,5-ке бөлсөк 30 саны келип чыгат экен. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсок, анда 3-планга өтөбүз. 3-план бул ондук бөлчөктү ондук бөлчөктөргө бөлүү. 26,1832-ни 8,6-га бөлөбүз. Эми биринчи бөлүнүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 3. Ал эми бөлүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 1. Эми алардын өтүрдөн кийинки цифраларынын санын теңдештиребиз. Ал 0-дорду кошуп жазуу аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан бул жерде 20 жана өтүрлөрүн алып коюп, бүтүн санды бүтүн санга бөлүүнү жүргүзөбүз. Мында 26,832-ни бөлөбүз 8600-гө. 26,832-нин ичинде 8600-дөн 3. Эми 3-тү көбөйтсөк 25800. Ал эми булардын айырмасы 1032-ге барабар. Эми
1032 деген бул бөлүүчүдөн кичине сан. Демек биз туура бөлүп баратабыз. Кичине болгон үчүн 0 алып түшүп, тигиндиден өтүр кайрыйбыз. Эми 10.320 болду. 10.320'нын ичинде 8.600'дөн бирөө бар. Бирди берип 8.600. Ал эми булардын айырмасы 1.720'ны берет. Бул дагы бөлүүчүдөн кичине болгон үчүн 0 алып түшөбүз. 0 алып түшүп 2ден берсек 17.200 болуп, калдыгы 0 барабар болот. Демек 26.1000'ден 832'ни бөлсөк 8.6'га 3.112 деген сан келип чыгат экен. Экинчи мисалы 7.144'тү бөлөбүз 0.4кө. Эми мында бөлүнүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 2, ал эми бөлүүчүнүн өтүрдөн кийинки цифраларынын саны 1. Анда теңдештиребиз. 0'ду кошуп жазуу аркылуу жана өтүрлөрүн алып 744'тү 40ка бөлөбүз. Анда 74'төн кайрып, 74'түн ичинен 40'тан бирөө бар. Анда анын айырмасы 34'тү берет. 34 калдыгы бул бөлүүчүдөн кичине 40'тан 4 алып түшөбүз. Анда 344 келип чыгат. 344'түн ичинен 40'тан 8 бар. 8ден бери 320 деген жыйынтыгы келет. Алардын айырмасы 24'тү берет. 24 бөлүүчүдөн кичине болгон үчүн 0 алып түшөбүз. 0 алып түшүп, тигиндиден өтүр ажыратабыз. Эми 240'тын ичинде 40'тан канча 6. 6'ны 40'ка көйсөк 240 болуп, калдыгы 0 айланды. Демек 7.144'тү 0.4кө бөлсөк 18.6 деген жыйынтык келип чыкты. Анда 4-чү план мисалдар аркылуу бышыктоо. Эми бул жерде силерге бир топ мисалдар берилди. Баарыбыз көңүл коюп мисалдарды карап чыгабыз. Жогоруда дагы ар бир планга 2ден 3төн мисал келтирдим. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Жана бул жерде кызыктуу бир бөлүү жүргүзүлгөн мисалдар бар экен. Силер дагы муну карап чыгып, баарында кандай эрежелерге баш ийип чыгып атат жыйынтык талдап көргүлө жана ушуга окшогон мисалдарды өзүңөр да түзүп көргүлө. Анда көнүгүүлөргө өтөбүз. Номер 448 көнүгүү. Мында 12 мисал берилген силерге. Бул мисалдар баардыгы жогоруда 3 планда берилген мисалдарда колдонулган эрежелер аркылуу чыгарылат. Бактын тапшырмасы номер 449 көнүгүү 187 бет. Андан сырткары эреже жана формулаларда чаттаганды унутпайбыз. 449 көнүгүү жогоруда 3 планда берилген мисалдар сыяктуу чыгарылат. Жана кошумча терс сандардын тигиндиси оң санга бөлүүдө кандай жыйынтык чыгат, терс сандарды терс сандарга бөлүүдө кандай жыйынтык чыгат, ушул эрежелерди дагы эске алуу менен чыгарабыз. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла.